Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. PowerPoint боюнча сабактарыбызды улантабыз. 4-чү сабак. Бул сабакта биз выставка бөлүмүн карайбыз. Бул сабак бир аз узунураак болот. Айрым жерлерине кыска токтолуп, эң негизги болгон бул мультимедиа бөлүгүнө көбүрөөк токтолуунун аракетин көрөбүз. Абдан кызыктуу жана пайдалуу сабак болмокчу. Аягына чейин көрсөңүздөр, эң аягында ошол мультимедиа бөлүгүндө медиа файлдарды, звукту, видеону кандай кылып коебуз, аларды кандай кылып бири менен байланыштырабыз, мына ушуларга көбүрөөк токтолмокчубуз. Эң эле биринчи байкасаңыздар, бул жерде слайды деген бөлүм турат. Бул жерде мисалы 5 слайдыңыз бар, анан 6-чы слайд кандай болушун каалап жатасыз. Мына ошондо сиз создать слайд дегенге басасыз. Анан пустой болушун каалап атасызбы, же болбосо бул сыяктуубу, же бул сыяктуубу иши кылып, көбүнчө слайдтарды мындай эле кылып улантабыз, өзүңүздөр билген болсоңуздар. Кээ бир учурларда мындай эмес, бул слайдты мындай да кылышыбыз керек болуп калган учурлар болот. Бул жерге кандайдыр бир бул слайдтын темасын, андан кийин ар бир бөлүктүн өзүнүн подтемаларын жазыш керек болгон учурларда мына ушундай кылып ыңгайлаштырып алсак болот. Жана бул жерде көрүнгөндөрдүн бардыгын өзүңүздүн ыңгайыңызга жараша тандап алып уланта берсеңиз болот. Таблица деген дагы бөлүм турат. Добавить таблицу дейт. Мындай кылып өзүбүзгө каалагандай, өзүбүзгө жаккандай кылып, бизге кандай таблица керек болуп атса, мына ошону бул жакта түзүп алсак болот. Бул түзүп алган таблицабызды кайра артка алып туруу үчүн муну эле басабыз. Ушул жерде дагы бир нерсени көрсөткүм келип атат. Ушул вставка бөлүгүндөгү болгон көп эле нерселер бош слайдты ачкан кезде мунун ичинде дагы бар. Мынакей сүрөт койсоңуз болот, интернеттен сүрөт койсоңуз болот, видео записи дейт, видеолорду койсоңуз болот, смарт элементтерди койсоңуз болот, диаграммаларды койсоңуз болот, жана ошондой эле азыркыдай эле таблицаларды койсоңуз болот. Ушул эле нерселер байкаган болсоңуздар, мына бул жакта дагы ошол эле нерселер турат. Мисалы диаграмма дейт, мына диаграмма турат, таблица дейт, мына таблица турат, смарт элемент дейт, мына смарт элемент биякта турат. Бул жактан койсоңуз болот. Рисунки дейт, ал болсо мына бул жерде турат. Мындай главное бөлүгүндө турганда деле анда бул жерден туруп өзүбүзгө керектүү нерселерди коюп алсак болот экен. Выставка бөлүгүнө кайрадан келебиз. Кийинкиси бул сүрөт коюу. Мисалы мына ачканда бул сиздин компьютерди ачат. Сиздин сүрөтүңүз кайсыл жерде жайгашканын муну сиз жакшы билесиз. Азыр биз изображение бөлүгүнө кирип, бул жерден мисалы биринчи эле сүрөттү алып туруп коюп кое берели. Кандай сүрөт? Бул болсо мындай сүрөт чыкты. Сүрөттү койгондо формат бөлүгү ачылат. Сүрөттүн форматын өзгөртүп алуу боюнча Word'то дагы сүйлөшкөнбүз. Бул жакта дагы ага токтолуунун көп кажети жок деп ойлойм. Эгерде сиз Word'то көрбөгөн болсоңуз, анда видеону кайра көрүп, Word видеолорубузду көрсөңүз, ошол жактан тапсаңыз болот. Андан кийин кайра выставка бөлүгүнө келебиз. Изображение в интернете дегенди колдонбойбуз деле. Негизи көбүнчө мен интернеттен алдын ала сүрөттөрдү көчүрүп алып анан койгонду туура деп эсептейм. Андан кийин вырезка экрана деген бар. Муну баскан кезде дароо эле мынтип экранга өтүп кетет. Андан кийин мисалы экрандын ичинен бул жердин сүрөтүн алгыбыз келип атат. Мындай эле кылып мышка менен белгилеп алып туруп койсок, бул жерге бизге сүрөт даяр болуп келип калат. Муну мынтип ортолоп, тууралап коюп алсак болот. Же болбосо мисалы Google'дан бир сүрөт жагып калды, аны иштеп атасыз. Ушундай эле кылып снимок деп туруп, вырезка экран деп, анын үчүн алдын ала Google ачылып даяр турган болуш керек. Ошол жактан көчүрүп алып кое берсеңиз болот. Андан кийин болсо бул жерде фото альбом деген бар, создать фото альбом дейт. Муну чынын айтсам мен буга чейин мындай көп деле колдонгон жокмун, бирок создать фото альбом дегенде мындай нерсе чыгат. Файлы диск дегенди тандайсыз, изображениядан келип, мунун ичине кирип, бир канча сүрөттү тандап туруп, вставить деп туруп, эч нерсе кылбайсыз, создать деп койсоңуз, жаңы мындай бир фото альбомду ачып коет экен. Бул фото слайд десек туура болот экен. Буга көп тийишпейбиз. Бул тура берсин, көрсөтүп коеюн дедим. Мынакей ошондо изображение бөлүгүн ушундай кылып бүтүргөн болдук. Андан кийин иллюстрация деген бөлүм бар. Бул бөлүм тууралуу дагы Word сабактарыбызда аябай көп токтолгонбуз.
Бул жерде мындай каалагандай фигураларды коюп аласыз. Интип эле койсоңуз коюлуп калат. Значки деген бар. Ушул значки бөлүгүн деле мен мындай абдан активдүү колдонбойм, бирок эгерде сиздерге мына керек болсо бул жакта аттары, темалары жазылып турат. Мисалы бизнес слайд жасап аткан болсоңуз, мисалы кандайдыр бир бизнес элемент сизге керек болуп атат. Мына өзүңүздөр байкагандай, билбейм, мисалы бир бизнес идея келди дегиңиз келди. Ставить дейсиз. Окшош элементтер менен слайд жасагыңыз келген учурда муну ачканда дагы мына формат бөлүгү автоматтык түрдө ачылат. Бул жерден келип өңү түзүн өзүңүздүн слайдка жана башка нерселерге тууралап алсаңыз болот. Трехмерные модели деген бар. Буларды файлдан алсаңыз болот экен, интернеттен алсаңыз болот экен. Мен трехмерный модельдерди колдонуп көргөн эмесмин, чынын айтканда. Кандай кылып колдонот, муну интернеттен издештирип койсоңуздар болот. Smart Art деген бар. Бул жерде дагы өзүңүздөр билгендей мындай. Бул ушул Word сабакта да көрсөтүлгөн. Бул жерден да келип өзүңүзгө кандай смарт элементтер жагып атат, мына ошолорду тандап алсаңыз болот. Мисалы кандайдыр бир циклды көрсөткүңүз келип атат же иерархияны көрсөткүңүз келип атат. Мындай кылып тандап алып, муну жалпысы менен мындай жылдырып алып, буларга ар бирине өзүңүздүн текстти жазып, буларына жазып дегендей колдонсоңуз боло берет. Муну биз азырынча удалить этип салып туралы, кесип алабыз. Выставка бөлүгүндө диаграммаларга келебиз. Диаграммаларга келгенде да мисалы график, круговая, мындай. Диаграмманы ачкан кезде достор, диаграмма тууралуу маалымат бул Excel менен кошо ачылат. Бул жерге келип туруп, эмнелер жөнүндө жазгыңыз келип атат. Мисалы облустардын диаграммалык көрсөткүчүн бергиңиз келип атабы, кандай же сатуу боюнча экен мына бул жерде. Буларды өзүңүз каалагандай жазып, буларды каалагандай өзгөртүп алсаңыз болот. Мисалы, бул жерге 8 эмес, 15 деп жазалы, 12 деп жазалы. Бул жерге 5 дейли, бул жерге 3 дейли. Анан бул жерге мисалы балык саттыңыз, бал саттыңыз, бал. Бул жака каймак, бул жака сыр дегендей кылып, муну өчүрүп койсоңуз, мынакей бул жерге маалыматтары чыгып калат. Мынакей көк балык экен, бул болсо бал экен, бул каймак экен, бул сары болсо жазылбай калыптыр, акыркысы сыр деп жазган эле КВ4 болуп калыптыр. Буларды кайра өзгөртүүнү каалаган учурда мындай кылып өзгөртүп ала бересиз. Бул жактарга дагы кийинирээк көбүрөөк токтолобуз. Азырынча биз надстройки деген бөлүмдөн улантабыз. Мен дагы надстройки бөлүгүн көп деле колдонбойм, бирок получить надстройки дегенди бассаңыз, бул Microsoft Office'тин магазинине алып кирет. Бул жерден өзүңүзгө керек болгон бир плагинби же кошумча бир нерсени кошуп алсаңыз болот. Эмнелерди кошкуңуз келип аткан болсо, Adobe Stock деген бар экен. Кыскасы, буларды дагы вставка изображений боюнча дагы кошумча WebViewer деген бар экен. Билбейм, буларды мен колдонуп көргөн эмесмин. Кызык болгон болсо же кандайдыр бир бул тууралуу маалыматыңыз болсо, анда буларды добавить деп кошуп алсаңыз болот. Андан кийин ссылки бөлүгү бар. Бул ссылки бөлүгү дагы абдан кызыктуу. Word'тогудан айырмаланып, бул жерде оглавление деген бар. Мисалы, дейли оглавленияга кирип туруп, интерактивное оглавление дегенди бассак, эң эле биринчисин. Бизде азыр слайдтарыбыз 2 оглавлениядан, 2 бөлүмдөн туруп атат. Интерактивное оглавление дегенди бассак, мынакей бул чыгат. Азыр мынакей автоматтык түрдө биринчи жана экинчи бөлүмдү мындай кылып көрсөтүп атат. Ушуну эле вставить деп койсок, бизге эң башына кайра биринчи оглавление пайда болуп калат. Мисалы слайдты баштадыңыз, мындай болуп 2 бөлүм көрсөтүлүп турат да. Сиз кааласаңыз бул жерден биринчи бөлүмдү эң башынан баштасаңыз болот. Кааласаңыз PowerPoint боюнча 3-сабак деген бөлүмдөн баштасаңыз болот. Андан нары карай улантып кете берет. Же болбосо кайра артка келип алып, бул жерден да баштап уланта берсеңиз болот. Оглавлениянын ушундай жакшы кызыктуу жери бар. Андан кийин эң акыркы слайдта турабыз, бул жерде турабыз. Ушул жерден дагы оглавлениядан, мисалы, ссылка на раздел дегени бар. Бул жерден азыр бизде 3 раздел болуп калды.
Бул жанагы эң башы өзүнчө бир бөлүм. Анан бул экөө биздин даяр бөлүмдөр болчу. Мисалы ушул жерден биз кайра биринчи бөлүмгө кеткибиз келди. Же акыркы бөлүмгө. Мындай кылып койсок, ушул жерде дагы бир кичинекей мындай шилтеме пайда болуп калат. Андан слайдты көрүп аткан учурда бул жерден кайра ошол башына кеткибиз келгенде муну басып кетип калабыз. Ушул жерге келет. Анан ал жерден кайра бирин тандап алганга бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Бул оглавлениялардын ушундай жакшы жактары бар. Ошол эле учурда кандайдыр бир слайдка, мисалы бул жерден келип атканда, могул нерсе тууралуу айтып атканда биз бул 5-чи бет деген жерге кеткибиз келип калды. Ошол кезде мына бул жерге келип оглавление, ссылка на сайт дейбиз. Бул 5-чи бет дегенибиз бар. Ставить деп койсок, бул жерде туруп калды. Мисалы муну ыңгайлуу бир жерге коюп алабыз. Андан кийин бул слайдты көрүп аткан учурда бул нерсе тууралуу айтып атып, муну эсиңиздерде болсо биз 5-чи слайдта кайталап өткөнбүз десеңиз, бул жакка келип калат. Анан кайрадан өзүңүздүн ордуңуздан уланта берсеңиз болот. Ссылки бөлүгүндө эки нерсе калды. Бул ссылка, анан действие деген. Бул ссылкалары тууралуу Word'то кененирээк токтолуп өткөнбүз. Мисалы келдик 5-чи беттебиз. Бул текстти белгилеп алып туруп, мындай кылсак, мына ссылка ачылат. Андан кийин ссылка дегенди басып, кандайдыр бир жаңы документке, жаңы бетке бир жака жөнөтсөк болот. Же болбосо место в документе дейт. Ушул эле слайдтын ичинен муну мисалы биринчи слайдка жөнөткүбүз келсе, ушул жерге келгенде мисалы мындай кылып сүйлөп атабыз. Анан кайра ушул жерден башына баргыбыз келип калды. Мына келсеңиз бул жерден кол чыгат. Бул шилтеме экенин билдирип атат да бизге мына. Шилтемени басканыбызда бул кайра биринчи бетке кетип калат да. Ачып, анан кайра ал жакка барып, же минтип клавиатура менен артка кетип отурбай, бул бизге ушундай ыңгайлуулукту бермекчи. Действие деген бар. Действияга келгенде чычканды, мышканы басканда каяка кетсин. Же болбосо поместить указатель мыша дейт. Мышкаңыздын көрсөткүчүн бул стрелкасын алып барып эле койсоңуз, башка бир жака кеткилей кылып, бул жерден да туураласак болот. Перейти по гиперссылке дейт. Ушул эле слайдтын ичинен каяктарга жөнөтсөк болот. Первый слайдка дейт, последний слайдка дейт. Же болбосо ушул жерден слайдты бүтүрүп салыш керек дейт. Буларды дагы тандап алсак болот. Же болбосо слайд деп туруп, мунун ичинен кандайдыр бир слайдты тандаш керек, мисалы. Бир нерсе жазыш керек дегенди тандап, окей десек. Ошентип, бул жерден ошол действие аркылуу дагы өзүбүздүн каалаган жерибизге жылып кетсек болот экен. Удалить ссылку дегенди басып, мышканын оң жагын басып туруп, удалить ссылку дегенди басып, шилтемелерди алып салсаңыз болот. Примечение дегенди мурункуда да сүйлөшкөнбүз. Ушул жерге кандайдыр бир нерсени эскертүү кылып жазып койсоңуз болот. Бул слайдта башка эч жерлерде көрүнбөйт. Болгону бул сиз үчүн гана слайд. Ушул жерде бир нерсени айтам деген сыяктуу эстеп каласыз. Бул слайдты көрсөтүп аткан кезде примечениялар көрүнбөйт. Жөн гана өзүңүз үчүн эскертүүлөр. Андан кийин надпись бөлүгүн муну басып туруп эле каалаган бир жерге бир нерсе жазгыбыз келгенде мындай кылып алып жаза беребиз. Бирок надпись бөлүгүн койдуңуз, анан минтип чыгып кеттиңиз, кайра надписке келсеңиз текст жаза албай каласыз. Мына ошондой учурда мышканын оң жагын басып, изменить текст деп анан жазыш керек болот. Пустой болсо, болбосо мындайдын ичине келип кайра уланта бересиз. Муну да удалить этип салалы. Вставка бөлүгүнө келебиз. Андан кийин колон титулу деген бар. Бассаңыз, бул сыяктуу бөлүм чыгат. Булардын ар бирине мындай белги коюп салсаңыз, мына бул жерлерде мисалы нижний колон титул деген могул ортодо экен, номер слайда деген бул могул оң жагында экен, дату и время дейт. Бул болсо мына сол жагында экен. Дата коюлат, кыргызский дейт, календарь григорианский дейт. Булардын баардыгын белгилеп туруп, применить деп койсоңуз, мындай болуп чыгып калат. Ошол эле учурда колон титулду не показывать на титульном слайде дегенди басып койсоңуз да болот. Анан применить ко всем десеңиз, бардык слайдтарга коюп коет муну. Мынакей ар бир слайдта болуп калды. Муну өчүрүш керек болгондо, мисалы ар бирин келип бирден өчүрбөйсүз, кайра эле колон титулуну басып туруп,
Булардын баарын белгилеп туруп, применить ко всем слайдам деп койсоңуз, ко всем деп койсоңуз, баардыгы кайра жок болуп кетет. Андан кийин WordArt'та мындай козураак жазууларды жөн эле мындай 5-бет эмес, бул сыяктуу мындай көлөкөсү менен болгон. Бул 6-бет же 6-слайд деп жазып, мындай кылып коюп алсаңыз болот. Жана буларды дагы каалагандай өзгөртө берсеңиз болот. Бул жерде дароо ошол формат бөлүгү ачылат. Бул жердеги 3 нерсе бар. Бул ошол колонти тулдагы эле болгон нерселер. Буларды дагы муну өзүн бассаңыз кайра эле ушуларды ачып берет. Андан кийин болсо бош слайдка келип алалы. Бош слайдтын бул жерине келип, символу деген бар. Бул жерде көбүнчө ошол математикалык символдорду коюуда, мындай математикалык мындай символдорду өзүнүн ар бирин жазып чыгуу, бөлчөктөрдү жазуу бул абдан бир түйшүк жарата турган иш. Эгер математик мугалим болсоңуз же математикалык бир эсептер менен иштеп аткан болсоңуз, бул жактардан келип даяр формулаларды тандап алып, же болбосо мындай даяр бөлчөктөрдү, кыскасы даяр нерселерди тандап алып, анан бул жакка келип ушуларын өзгөртүп иштей берсеңиз ыңгайлуулук демекчи мен. Муну ачканда дагы мына конструктор өзү ачылып калды. Бул жактан калганын уланта бересиз. Кайра выставка бөлүгүнө келебиз. Бул жерде символ деген бар. Символду бассак, бул жерде дагы ошол клавиатура менен жаза албай турган символдор бар. Мисалы келиңиздер бул жерден жаңы жерге символдорду коюп көрөлү. Мисалы бул жерге мындай бир символ, автордук укук деген белги, ушуну койгубуз келип аткан. Мындай кылып туруп, ставить десек эле коюлуп калды ал. Мынакей бул жерде турат. Андан кийин закрыть десек, мынакей бул турат. Мисалы бул жерге турат, анан аягында мындай эри болот эмеспи? Автордук укук ушуга тиешелүү деген сыяктуу. Мына ушул нерселерден билсек болот. Дагы бир жаңы слайд, пустой слайд ачалы. Мындай болсун. Бул жерге дагы акыркы бет дейли, же болбосо мультимедиа дейли, мультимедиа. Анан бул жерге келгенде, жана айтканыбыздай эле, мына бул жерден дагы тандап алсак болот эле. Мисалы вставка, видео записи дейт. Муну бассак дагы ушундай болуп ачылат. Бирок мына мультимедиа бөлүгүнөн видео дегенди басып, интернеттен алсаңыз болот, жана компьютерден алсаңыз болот. Мына компьютерде бир видеобуз бар. Муну алабыз. Видеону ыңгайлуу бир жерге коюп алабыз. Муну бассак көрсөтөт. Же болбосо слайдыбызга келгенде мындай болуп чыгат. Мынтип эле басып койсок, биздин койгон видеобузду көрсөтө берет. Муну ыңгайлуу жерге коюп алабыз. Эми звук дегени бар. Вставка бөлүгүнүн звугу. Бул кааласаңыз ушул бир эле слайд үчүн звук койсоңуз болот. Кааласаңыз, мисалы келиңиз, эң башына баралы. Ушул жерге келгенде бир звук койгубуз келип атат. Мисалы биздин бардык слайдтарыбызда бир музыка болушун. Мисалы Аскат Мусабековдун Аруу затын коюп атабыз. Муну каалаган жерге коюп кое бересиз. Звукту койгондо эле бул воспроизведение деген ачылат. Ушул жерден тууралап алышыбыз керек болот. Муну мисалы воспроизводить для всех слайдов дегенди коебуз. Непрерывно дегенди коюшубуз керек. Непрерывно дегенди. Бул жерге келгенде автоматический дегенди тандап койсок, бул жакшыраак болот. Автоматический. Громко дейт, среднее дегенди тандап коелу, өтө громко болбосун. Мына слайдыбыз эң баштан башталды. Биздин койгон музыкабыз, слайдыбыз башталганда ушундай болуп, үзгүлтүксүз өзү уланып кете бере тургандай кылып койсок болот. Андан кийин мультимедиа бөлүгүндө абдан дагы бир кызыктуу жери калды. Эң акыркы слайдка келели. Дагы жаңы слайд ачалы. Бул жерге келип туруп, мультимедиа бөлүгүнөн запись экран дегенди көрсөтсөк болот. Мисалы слайдыңызда өзүңүз бүгүнкү слайдты биз каяктан кантип таап ачабыз дегенди көрсөткүңүз келип атат. Андай болсо, запись экран дегенди басасыз. Бул жерде
Выбрать область деген бар. Кааласаңыз мындай аймакты тандап алсаңыз болот. Ушул эле бөлүктүн ичинде көрсөтөм деп. Мисалы, мен бул бөлүктүн ичинде көрсөткүм келип атат. Мындай кылабыз. Андан кийин записать дегенди басабыз. Записайтты басканда мына кантип токтотуш керек экенин көрсөтөт бул жерде. Муну басабыз. Мисалы документка келдик эле. Анан мына слайдтын темасы деген бар. Ушуну мунун оң жагын басып туруп, анан открыть дегенди бассаңыз ачылат деп көрсөтүп бергиңиз келип атат. Ошентип көрсөтүп туруп, муну жаап, эми Shift Windows анан Q белгисин бассаңыз, дароо токтотуп, муну алып келип мына видеоңузду бул жерге көрсөтүп койду. Бул жерде мынакей сиздин көрсөтүп атканыңыз. Микрофонуңуз болсо бул үнүнөн бери жаздырып берет. Кыскасы, биздин выставка бөлүктүн эң кызыктуу делген жери ушул мультимедиа бөлүгү. Мультимедиада биз видеону, үндү жана өзүбүздүн запись экраныбызды койгонду көрдүк. Балким бул PowerPoint'тун, Microsoft Office'тин бир аз эски версиялары болгон болсо, ал жерде бул запись экран болбошу мүмкүн. Жаңыларынан 2016-2019-тардан көчүрүп алсаңыз, бул нерсе дагы сизде сөзсүз болмокчу. Урматтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз лайк коюңуз жана бул видеону кимге пайдалуу болот деп ойлосоңуз, ага жибериңиз. Сөзсүз видеону пайдаланыңыз, көрүңүз, өзүңүздү өнүктүрүңүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз.